Мына биздин өзгөчө корголуучу жаратылыш жерлерибизде улуттук парктарыбызга жарандар кирип атат да, сырттан келген туристтер кирип басып, ал жака ошол коозду көрүп кетип жатышат да. Ошону сиздер төлөмдөрүн койсоңуздар тез арада. Машина менен киреби, биздин өзүбүздүн жарандарга ошо арзан баада эле калтырып, азыркы баада эле. Ал эми сырттан келген туристтерге платный кылсаңыздар, $20, $30. Ошо биздин жаратылыштын кооздугун ошо геопарктык көргүлүнүп киргендер төлөп киришсин. Ошол биздин кооз элерибиз кирген улуттук паркка киргендер, мына улуттук Аларча паркындагы төлөмдөр төлөнүп, канча акча түшүп атат да бюджетибизге. Мына ошол түшкөн жергиликтүү райондордо, ошол жакын райондордогу айыл өкмөттөргө акчаны берип, ошол туризмди кайра ургалдатуу үчүн акчаны ошого жумшасак, аны кайра жеп салбайчы, мисалы башка жактарга жумшап салбай. Ушул боюнча иш батыраак алып, ал жерге эмне бир камера коесуздар, бир будка коесуздар, анан шлагбаум коесуздар, кирген кишинин акча аласыздар, паспорту менен келиш керек жарандар, жарандар келгенде, сырттан келгендер. Акчаны аласыздар, түшкөн акчаны ошо камера менен көзөмөлдөп, түшкөн акчаны бүт ошо туризм өнтүрүүгө жумшасаңыздар. Инфраструктурасына, ошол жака эгер бир туристик зона ачылып, резорттор ачылып, курулуш болсо анын инфраструктурасын чечиңиздер, канализациясын, суусун ошого жумшаңыздар да акчаны. Ошондо биз жердин астындагы байлык эмес, жердин үстүндөгү байлык менен элди бакканга өтөбүз да. Ошол боюнча жооп бериңиздерчи, мен буга чейин сунуш бердим эле, батыраак ушуну тездетиңиздер. Кээ бир жактарга коруктарга киргизбейт экен, киргизели, бирок камера коюңуздар, ошону текшерип көзөмөлгө алыңыздар, платный кылалы. Керек болсо $50 кылалы, аябай кооз жактарга киргизгенде $50 кылалы жана сырттан келген туристтерге.